Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фондуна көбүнчө боор, бөйрөк, аккан оорулар менен жабыркагандар кайрылат. Бирок алардын арасында аты жаман рак менен жабыркагандар дагы бар. Назира Исакова төшүнөн бул оору менен жабыркап келет. Акыркы жылдары рак менен күрөшүп келип, акыры үмүтү үзүлүп, жаңы төрөгөн кызын энесине тапшырып, аманатын айтууга чейин барып калган. Назира Исабекова бул ооруну өзү тилеп алган эмес. Азыр эми фонддун көзөмөлүндө инже жергесине сакаюу жолун угуп, белди бекем буып, кайрымдуу элге кайрылып турат. Назирене сакайыш үчүн азыркы учурда 10 000 АКШ доллары керек болуп турат. Мындай жагдайда турган мекендешке сиз кантип кайдыгер карап турасыз? Келиңиз мекендеш, колубуздан келген жардамыбызды берели. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бүгүнкү күндө колубуздан келишинче кол сунуп, жакшылык кылып калайлы, жакшылык кылганга жетишип калайлы. Анткени бул жалганда адам баласы канча күнчөлүк өмүр сүрбөөрү, оорусак оорубасак да дүйнөдөн өтөөрүбүз баарыбызга белгилүү. Ошондуктан урматтуу мекендешим, жөн эле бул видеону жан ооруткан, жан кейиткен видеолор көрбөй эле коеюнчу деген ойдон таптакыр алыс болуңуз. Себеби мындай дарт балким бир күнү биздин жаныбыздан чыгып калбаш үчүн садаканы берип, зекет берип, ошол садака балиядан сактайт деген пайгамбар алейхисаламдын хадисине моюн сунуп, азыр мен мынакей бул жерде бул карын эжекебиз жатат, төшөк жазданып. Эми бул жерде ата менен эне отурат. Ошол кызымдын ар бир ата эненин кыялы, үмүтү, тилеги балдар кыздарымдын жакшылыгын көрсөкөн деп. Анан эми биз менен бирге болуңуздар, азыр чогуу биргеликте кабар алып, Кудай буйруса бир керегине жарап, бир жакшылык кылып, мына эжекебизге сунулган кол атанын жүрөгүн сүйүнтөт, эненин жүрөгүн, мына кичинекей ымыркайды энесиз калтырбаш үчүн биздин бүгүнкү күчтүү аракет өтө зарыл, жардамыбызга муктаж болуп турат. Назираны ошо мага деле көп чейин айтпай жүрдү, айтпаптыр. Анан укканда мен чыным менен аябай жаман ахалда болдум. Ушугусум оорганын мен кылсам жеде. Аябай мен ушу балаңдын деле жамандыгын кичине эле састыгынып калса деле ошондо аябай катуу кайгырасың го. Ушунчалык эмне болгонун билбей, ушу 1 ай 2 айга чейин өзүмө келе албай жүрдүм да, аябай жаман акыбалда болдум. Кудайым ушу балдардын оорусун ата энеге көрсөтпөсүн чын. Анан айла жок, Кудайдын кылганы экен, айла жок. Анан баласы төрөлүп калды деп. Анан баласын да багып, өзүн дагы багып отурам. Ошол баланын ооруганын аябай ата энеге Кудайым пендем десе, ушу көрсөтпөсүн ата энегечи. Калайын кыргыз элим ушу ата энеге балдардын жамандыгын көрсөтпөсүн. Мен де кыргыз элиме ушу кайрылат элем, ушу кызыма менен сен жардамыңарды аябагында жардам берип койгула. Ушу кызын жоготуп алып, өз менен сен айгып келсин. Кыргыз элим кичине болсо дагы кайрымдуулук кылып кичине жардам берип койгула. Ушу элиме деле эч ким оорубасын, ата энеге жамандыгын, баланын жамандыгын көрсөтпөсүн. Оорубаңыздар, жардам берип коюңуздар, айланайындар. Кыргыз элим момтип оорулуу болуп жаткан аябай оор экен. Кызым тигинтип төшөктө жатат. Байбичем кенеде кызды жонуна таңып алып оокат кылып жүрөт. 60-тан ашканда буада кыйын болуп атат. Анан эми Кудай ушундай күндү көргөзсө, башка түстө көрөт экенбиз. Эми ошонун ичинен көрүп деле атабыз, ушундай кыргыз эли жардам берип айыгып кеткен инсандар деле бар экен. Ошондой кылып ушу кызыма жардам берип, аз болсо да салымыңарды кошуп, Мореке кенеде кыз үчүн, жаткан кызым үчүн бир жардам кылып койгула, айланайындар. Эл журт, биз силерге ишенебиз. Силер колдойсуңар, айланайындар. Үмүтсүздүк бир гана шайтанга тиешелүү, бул сөз бекеринен айтылбайт. Минтип үмүтүн жоготуп койгон мекендештерге биздин фонд кол сунуп келет. Кайгыда турган мекендештин үнүн кайрымдуу элге жеткирип келет. Өзүм ошол жолдошум каза болуп калгандан кийин анан
эме болуп калдым да, женский жактан ооруп калдым. Көп жылдар бою турмушка чыккан жокмун да. Анан ошол жерден эме гинекологияга бардым эле. Барсам төрөсөңүз жакшы болуп каласыз, бир эмеси ошол деди. Анан кийин турмушка чыктым. Турмушка чыгып, анан бул кыз 4 айлык, 4,5 айлык боюмда бар кезде ошол убакта да Швейцарияда иштеп жүрдүм. Анан түн ичинде кеч чыгып калып жумуштан такси чакырдым эле. Такси чакырып, анан таксинин эшигин кыш убагы эле тарсам ачылбай атам. Бекем тартканда келип бияка урулду да, төшүмө урулду. Анан мен муну мынчалык рак айланып кетерин билген жокмун. Анан кичине ырымдап антип эле койдук. Анан февралдын башында аябай катуу шишип, жан жататкысы ооруп калдым да. Анан онкологияга барып, эмете маммологко көрүндүм. Көрүнсөм алар деген эмеге анализ, биопсия тапшыр жайды. Биопсия тапшыргандан аябай шишип кетти. Андан да чоң болуп шишип кетти. Биопсиянын результаты болсо келди, экинчи стадиядагы рак эме злокачественный деп. Анан эле химияны анан муну төрө деп калды ошол убакта. Анан мен күттүм, чын эле эми атайын муну бирөөнүн жанында эле кыйыш кыйын го, Кудайдан деле корктум. Анан Доктурлар да жасап берген. доктурлар маммологиядан айтышты, баланы перерастып, ошол убакта уже 8,5 ай болуп калган. Анан 8,5 айды мен кыялган жокмун. Заведующийге кирдим, мага ушундай болуп атат. Профессор онкологияга да кирдим десем, балам чыда деди, кырган киши экен. Кичине чыдап кой, баланы биз деле Кудайдан улук сүйлөй албайбыз. Кудай мүмкүн ушул наристени төрөгөндөн Кудай дагы шифа берип коет деди да. Мен макул деп кичине күттүм. Муну 39 неделя калып барып, анан кийин эме кесарево сечение жоо менен төрөтүштү. Мага болбойт экен, толук тукконгочу. Муну төрөгөндөн кийин эле 20 күндөн кийин бардым онкологияга. Барсам эле химия назначать этебиз деп ошентип анализ тапшырдым. Анемия деп чыкты анализим дагы. Ал жерден дагы ушу анемияга каршы дары эме сайышып, химия эме кылдым. Анан стационарный эле деп койду да. Күндүн ысыгы, жайымда, кичинекей баламдан онкологияга барып кайра келип алып турдум. Мага эч кандай эме химия жардам берген жок. Мен башында иштеп жүргөн убакта аябай мындай эме элем, жакшы эле жүрдүм, жакшы эле мындай эметтим. Ооруп калган убакта мындай ата-энеме мынтип салым салган, бул өзүнчө бир башкача корлук экен. Азыр ошо оору менен алышып ушинтип турганыма чыны менен аябай жан кейип, аты караган ата-энемди көрүп алып өзүм жүрөгүм чыдабай эле турат. Чынындачы өкөн мен деп сарсана болуп күнү түн онтоп чыккан убактарда өкөн уктабай аткан мен да сезем да. Ушул ата-энемди кыйнаш мага деле кыйын болуп атат да, чынындачы. Азыр көзүмөн учат, ошол убактагы иштеп жүргөн ден соолугу бар Найзира менен ушул төшөктө жаткан Найзиранын айырмасы асман жети болуп. Ата-энеңерди сыйлагыла дейт элем. Андан кийин ден соолугуңарды бекем кармагыла дейт элем. Жашоодо көп нерсе табылат экен, ден соолук менен ата-эне табылбайт экен. Ошондой эле айтмакмын да. Биринчи ата-энеңерди ден соолугуңардан карагыла депчи. Күнүмдүк акча тыйын, акы берди деп алып бурушуп атпайбыз. Бул деген баягы күнүмдүк деп өзү эле айтып турбайбы, күнүмдүк депчи. Күнүмдүк жашоо үчүн биз акча үчүн кээде кандай гана нерселерге барып коебуз да. Керек болсо могу кызды мамама тапшырган. Мама баарына дайын болуш керек. Баарына дайын болгула, ыйлап жатып албагыла, кокустан ушу таңга чыкпай кала турган болсом, ушул эми силер ден соолукта болуп, муну бекем карап чоңойтуп койгула деген дагы мынакей Кудай турат. Мен ушуну мамама тапшыргам да. Ошондой болгон. Мамам отуруп ыйлады, оорушту. Анан дагы бир дос кызым бар эле, аны чакырып туруп, ал да келип, эмне мага апамды кыйнап атасың, анын деп менин да оорушуп.
төшөктөн туруп жатып алба сен эмне атасың балдарыңа керексиңби деп ушинтип аябай бир химия алып келген убактар ошондой атам дагы Аябай келип кыйнап. кетип эми жумушка кетет кайра келет атам дагы айбаламай мынтип жатканың туура эмес тура кой бул нерсе да болбойт төшөктүн эмеси бар деп элдин баары эле мага жакын жаны күйгөндүн баары эле айтып атышты. Анын өзүм да чыйыр алдым кой менин ишим болбойт экен деп анан турганга аракет кылдым. Кылайын кыргыз элим эч кимдин башына оор бербесин. Бул да болсо сыноо экен. Кол сунуп жардамыңыздарды аябасаңыздар ушул көкүрөк рагына чалдыгып калып ушу 4-стадия болду. Монтип эмчеги менин катуу жабыркап турган кезим. Кичинекей кызымды чоңойтконго салымыңыздарды, ден соолугумду кичине калыбына келтиргенге салымыңыздарды кошот деп терең ишенем. Ушу ата-энеме дагы карган ата-энеме да ушу кичине салмагымды салбай мен да төшөктөн туруп кетем деген үмүттөмүн. Силердин жардамыңыздар менен биринчи Кудайдын жардамы, анан экинчи сиздердин жардамыңыздар менен суранат элем. Жардам колуңуздарды сунуп коюңуздар деп. Урматтуу бир тууган, айрым үй бүлөдө той топур деп жакшылыкка деп чуркап жүргөн болсо, эчтекеден кабары жок, баласына оюнчук алып берейин деп, кызына бир белек алып берейин деп жүрсө, бул үй бүлөдө дары дармек менен ошондой алкулушкан онтоткон оорунун азабы менен алышып аткан бул үй бүлөгө келмекендеш, жардам берейли. Эгер кимде ким кол сунган болсо, Кудай андан ыраазы болсун деген жүрөгүнөн чыккан ак батасын берип олтурат. Анткени биздин кыргыз атабыз айткан, эзелтен кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, таштабай келген эл. Биз ошондой улуу элдин урпагыбыз. Ошону унутпайлы. Экинчиден мына ушул жамгыр менен жер, бата менен элге көрөт деген. Биздин бүгүнкү тапкан тырмалаңдап тапкан акча бизди агартып көрпөйт. Бизди берген элдин батасы, ата-эненин ыраазычылыгы Кудай ыраазычылыгына жеткизет. Кудайдын ыраазычылыгы сиз менен бизге бул дүйнө акыреттин бактылыгын алып келерин унутпайлы. Бул эжекебиздин экран алдындагы реквизиттер ушул эжебизге таандык. Колдон келишинче болсунайыр. Мындай эчтекеден кабары жок, мындай турган наристенин кубанычына, ата-эненин сүйүнүчүнө, Назир эжекени жакшырып, катарыбызда болушуна себепкер болуп, өзүбүзгө таандык болуп кое болойлу достор.